Кызгандандар улантабыз. Азыр болсо биз силер менен жумушчу орундар жөнүндө сөз кылмакпыз. Жумушчу орун дегенибиз эмне? Ubuntu операциялык системасында жумушчу орун деген жаңы бир кызматы бар, панелдер бар. Бул эмне экен? Мынакей төмөн жагында жайгашкан бул панелдер жумушчу орундар деп аталат. Эми бул панелдин же болбосо кызматы эмне? Мисалы, биз биринчи жумушчу орунду тандап алалы. Булардын баарысы, ячейкалардын баары жумушчу орундар деп аталат. Мисалы, биринчи жумушчу орунду тандап алып, кандайдыр бир документ ачалы. Мисалы, кальк таблицалык процессорун ачалы биринчи жумушчу орунга. Эми экинчи жумушчу орунду басап турган болсок, анда бул жок болуп калат. Башкача айтканда, бул жумушчу орунга дагы биз дагы бир программаны ачып койсок болот экен. Мына мисалы, диаграммалар программасын ачып койдук. Үчүнчүсүн бассак, бул да жок. Бул жака дагы бир программа ачып коелу, мисалы. Мынакей. Төртүнчүсүн бассак, бул жерде дагы бош. Берге дагы бир программаны ачалы. Мынакей, кыскасы биз ар бир жумушчу орунга өзүнчө программа ачып койдук. Эми бир программадан бир жумушчу орундан экинчи жумушчу орунга отурулуш үчүн жөн эле ушул жумушчу орундарды басып коет экенбиз. Башкача айтканда, бул бир убакта бир нече программалар менен параллелдүү иштөөгө абдан ылайыктуу кызмат болуп эсептелинет экен. Мынакей, бир эле учурда биз ар кайсы жумушчу орунду басуу менен ошол эле программаларга өтүп атабыз. Мына ушундай болгон кызыктуу жана ылайыктуу жумушчу орундар. Бул жерден эми жумушчу орундарды эмне кылсак болот? Жумушчу орундар берде стандарт түрдө төртөө эле жайгашкан болот. Андан башка силер бул жака көптөгөн жумушчу орундарды да жайгаштырсаңар болот. Ал үчүн ушу жумушчу орунга алып келип, электрон чышканын оң баскычын басып, берден параметр дегенди бассаңар, мынакей параметр переключателей рабочих мест деген панель келип чыгат. Мындан все рабочие места в одной строке. Эки строкага десеңер, эки сапчага орнотулуп калат, биз бирөө эле кылып койгулу. Анан азырынча рабочий места 4 деп атат. Мындан башка биз дагы канча кааласак киргизе берет экенбиз. Мынакей. Показывать только текущие десек, анда ошо азыркы учурдагы жумушчу столду көрсөтүп берет экен. Мынакей. Ушундай жол менен биз жумушчу орундарды бир нече кылып коюп алсак да болот экен. Бул жумушчу орундардагы панелдин каалаган жерине жылдырып койсок болот. Ал үчүн оң жагын басып переместить десек, мынакей каалаган жерге алып барып жылдырып берет экенбиз. Так ортосуна жылдырып коелу. Жана бул жерден прикрепить деп койсок, муну эч кандай жылдыра да албайбыз. Мынакей. Мына ушундай жол менен биз бир эле убакытта бир нече программалар менен иштөөдө ыңгайлуу болгон ушу жумушчу орундарды колдонсок болот экен. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.